Акча жыйноо боюнча мына пандемияга байланыштуу бизге план бар эле да. Ошончо мына 9 айдын жыйынтыгы боюнча канча акча баягы жыйналбай калды биздин неме боюнча. Ошону сурайын дедим эле, биринчи суроо. Андан кийин экинчи мына мурунку жылы биз Талабек Насырбекович баягы частный үйлөрдү биз отопленияны берип баягы коммерческий боюнча дагы баягы суроо көтөргөндүк да. Ошол быйыл эмне болуп чечилди. Ошол боюнча сурайын дедим эле, жооп берип койсоңуз. Мына маалыматты айтып кетти. Быйылкыга 9 айында жергиликтүү бюджетке 824 миллион сомдон орунду 87,6% аткарылышы болду. Мындай айтканда биз башында өзгөчө абал кезинде 150 миллион сомго чейин жоготуу болгондо, бүгүн мына салык кызматынын башчысы да отурат. Ай сайын планды ашымына башташты. Ушу бүгүнкү күнгө караганда 102 миллион өзгөчө Тарифтер боюнча. Тарифтер боюнча буну билесиздер да. Bir gigakalorit size stoyup 5 yıl komisyon. Biz evi bir atağız. Dönmüşü sonunda benim jeke oyun yer katarı başına geldiğinde частный үйлөргө чейин анан бул маселени көтөргөндө дагы ушул сессияларда маселе көтөрүлгөн элдин басына Ama şansında var. Benim jeke merzimde bir daha mamleketlerinde yoktu. Şunun için azıklı көп кабаттуу үйлөрдү боюнча жалпы счетко ссылайдар онлайнда болушат. Şu негизгиси индивидуальный отопление өтүш керек да. Ар бир көп кабаттуу үйлөр келечекке центральный отопление дегенди жоюш керек. Союздан келгенибизде көрүнүш азыр айтып бар 200 миллион сом мамлекет дотация берип атат. Азыр быйыл дагы шотлук палата айтты, буну жоюбуз, токтотобуз деди, бирок биз кайрадан ал үчүн мамлекетибизге сизде бербек болгон болсо, анда биз мына сиздерге алып келип маселени айда жок сизге стоимостьун көтөрүп, тарифти көтөрүшүбүз. Өкмөттүн токтор үчүн болгон көтөрө албай, көтөрө албаган үчүн алар бизге сүрүп берди. Негизгиси келечектин дышында өзүбүз акташ керек сос объектилерге бекитип баламача аршитталарга дагы ошо сиздердин жарандарга мындайча айтканда азыр баардыгыбыз айылга караганда шаарда жашаш оңой болуп калды да. Kışın bunu şahane ayda ürünlerin canlı yaptırıp şahane yaşamak sebebi kamuoyunun kaza suyu, atapleyalar başlığında töle verilir. Ayda yaşasın haberlerine 5.000-6.000 su alacaklar. Bir kışın şunun için bağlı söz var mı? Yaşarsın, yaşlı töleşler. Şunun için кейбір көп эмемде асакнен үйлөрдү биринчи тесттер 300 жылдын ишканалар 300 жатат. Аларды мындай текшерип көрсөм, ачыгын айтайын. Ажатканалардан мен атакенекиз болду. Кыялардан беребиз болгондар бар да, ошол арзан элдин эсебинен мен бул маселени көтөрсөм, ачыгын айтып кейбир үйлөрдү келип кабинетке чейин bunu kolda durup aslında devlet başta Жасырмак будучки баягы Жапалак айлык башкармалыгында бизде айлык башкармалыкта больницага кеткен жол бар эле, асфальттоо боюнча бир кайрылганбыз.
Андан кийин белки татар айылы боюнча жарым асфальт болгон, жарымы асфальттоо жанагы экономия бюджет болуп калса жасайбыз деген. Ошону дагы тактап коеюн дедим деп. Экономия бизге ич жетпей койду да. Быйыл болобу, болбойбу? Ошону сурайын дедим да. Суроом бүт, рахмат. Biz hemen koyduk, biliyorum çapalı Ушул өнүгүүлөргө жалпы депутаттык корпус, жалпы депутаттардын салымы бар деп айтып кетет. Эми урматтуу депутаттар, чындыгында биздин күнгө чейин дайыма айтып келет да, маданият өнүкпөйт, өлкө өнүкпөйт. Анан ошол учурда өткөндө биз комитетте караганда 210 миң по-моему да бөлүнүп музыкалык аспаптар боюнча сатып алынсын. Анан маданият башкармалыгы айтып жатат, биз кайтарып бердик деп. Биз жардамлашып депутаттар ошол маданиятка шарт түзүп, элдерге бир жакшы маданияттуу өнүгүүсүнө аракет жасап атсак, ал маданият башкармалыгы кайтарып бериптир да, Калет Насипбекович. Ошол акчаны эмнеге кайтарып берип атасың, иштетпесиңерби деген суроо болуп отур дейт да. Buga mınal golf oturat, biz buga aparatlardı, camılarımız degen, anan bir tanışkanız yok. Golf oturat, sayıcılık başta bir yılda Allah madaniyatı bulunduğun akçanı. Hoca bu böyle lazım. Hocam olaydı. Değil mi? Bunun o sırada sırayın istatistikada boyutu. Ağlar boyunca 10 milyon so'm акча каражаты берилген эле депутаттар аркылуу. Бирок бүгүнкү күндө жанагы тартышка байланыштуу биз ошол 10 миллион сом дегенде мына депутаттык комиссияда карап биз статьясын өзгөртүп башка жакка бердик. Кайсыга бердик? Бул Абдыкадыровага бердик. Абдыкадырова оңдоп түзөө болгон, бирок титулдук листте 8 миллион сом каралып калган экен ошого. Кийин биз келишип депутаттарга сунуш бердик, булар колдоп берди, ошондуктан неме кылдык. Кийинки жылкыга карайбыз деп пландаштык. Biz Abdülkadirov'a bıyıl 8 milyon 300 gana karagamızda akçası için. Ama böyle gördüğünüz gibi akçanı alıp madaniyatlı işlerinde Çünkü blok kurmaklar kadar pandemiya şartında pandemiya olmasam da şayloo bu şartı olmuş gerek. Anan biz o oturumda bütçeleştirmeden bir gerek olsa listelerde de o veriyorsak tanı bir algıtı bizge bir yaşlı mantık bir alay oldu. Anan o şöyle uçurda ben aytıyorum janağı amanı var saltanat. Amanı surasanlar var çok da ihbar edipçi. Bir o amanı olsa oturar telefon çıkıp janağı sizlerden uçur. O kaçıp koyunca. Amanı aytıyorum janağı gel alıp neselerde. Hayır. Sürüböydü, aytпайбы, ошо жаңы келген вице-премьердин шарттарды түшүндүрбөйдү. Биз Калет Насипбекович ошол отурумда бир жакшы маалымат ала албай койдук да, же вицелер билбейт, же бөлүм башчылары билбейт. Анан силер бир нерсе десеңер айтып атасыңар, шайлоо, же болбосо пандемия, пандемиянын дагы көрдүк кандай иштеп атасыңар. Бир эле мендин аракети менен урматтуу жетекчилер, бул жалпы баарыбыздын милдетибиз болуп атат. Мээрдин аракетинен бүтпөйт да, жапатырмак иштебейинче. Анан кийин бир нерсе дебес барсак, тиги билет, бул билет деген бир топ шылтоолорду айтат. Анан азыр салтанатка айтып атам, мен үчүн жооп бербейсиң десем, мен оозумду жаап койгом, мен сүйлөбөйм. Эмне үчүн оозумду жаап коесуңар? Билген адам сүйлөбөйбү? Эгерде чындап эле иштеген киши болсо, кыска убакытта бир топ жыйынтыктуу сапаттуу берет да ишти жыйынтыкты. Анан айтып атат, анын шылтоолор. Эгерде урматтуулар колуңардан келбесе, келбейбиз деп иштей тургандарга бергилечи. Анан мен айлап кеткенде жанагы маданият башкармалыгына айтып атам. Сен кесибиң өзү ким, эмнесиң десем, экономист. Калет Насипбекович, экономист. Төрага, биздин төрага, ага айтып атат, биз сизге айттык, даярданып келбейсиңби? Керектесе айтып турат да, ол маданият кызматкер эмес. Көчөдөн эле келип алдым дейт.
Ушу кандай жооп болсун? Урматтуулар, мына шаардык кеңештин депутаттары жан талашып, мына күйүк ушуп шаар өксүн деп баарыбыз колдон келген аракетибизди жасап атсак, анан туш жактагы ар кайсы тармактын жетекчилери, бөлүм башчылары жогору жакка карап отурбай, силер ылдыйдан иштебейсиңерби? Ошо мэриядагы жамаатты кылбай, силер аракетиңерди жасабайсыңарбы? Анан бир нерсе болсо эмне жооп бериш керек экенин ушундай түшүнүк бар экен. Андай эмес урматтуулар. Отурган жетекчилер ар бир кайсы тармакта өзүңөрдүн ордуңарда, өзүңөрдүн кесипкөй, адистүүлүгүңөрдү көрсөтүп жыйынтыкты белгилеп, эшикте коомчулук бүт карап турат, депутаттарга сөз кетирип атат. Депутаттар иштебей атасыңар деп атат. А биз талап кылып атсак, бир эле баягы шылтоодо уятта урматтуулар. Качан токтотобуз ушу шылтоону айтып, иштебей эле мына пандемия болуп атат. Андай эмес, пандемия болобу, шайлоо болобу, параллельно иш кетиш керек. Баягы көрүнүш ишиңерди өзүңөрдүн милдетиңерди таган каргыла. Мына эшикте турат. Азыр бир топ маселе турат. Жок, тилекке каршы азыр отурасыңар жалган жолгон отчеттөрдү берип коелу. Андай эмес, иштеңдер балдар. Эми мен ар кайсы тармакка айыл киши мындай жетекчи болуп келсе, абдан бир кубаныч менен кабыл алам да. Ага керек болсо колдоймун, колунан келген колдоду да. Алар эмне кылат? Калп менен отчет берип басып жүрөт да. Силердин ишиңерди кыска болгондой азыр айтпаганда качан айтабыз? Ушунун баарын келип отуруп, мэрге сөз деп атат. Ушуну билишиңер керек. Анан кийин текка жакта бинтирип алып токтотуп эле чыныгы кесипкөй менен иштесек деп мен ушундай сунушту берет элем да. Анан маданияттын жетекчисин дагы карап койсоңуз, бир алдыңкы ишке барган көрүп турасыз. Пандемия шылтоолоо иштедилер. Siz Kuday Sattaş'ın bulgularını özümüzde olup çıktınız. Böyle hoş olmalarını izlemek kullanmalarla şu mektupluklar hakkında yaptığınız üstünde bu acaba deputatlarda güve, yılda güve biz ben жалгыз ошол pandemiyalardan жалгыз çıkan жоктун şu medianın aparatı, organları жалпы жетекчилер мына биринчи толкунунда биз мындай башка областтарга салыштырмалуу биз өкмөттөн дагы мына ушул боюнча жакшы сөз уктук. Азыркы мына экинчи толкунун жүрүп аткан мезгилде дагы ушул медиктердин түнүгүн иштеп атканы мына подворный охват деген биринчи уюштурасыңар. Подворный охват деген биринчи биздин Ош шаарында башталды. Ар бир үйгө чейин келип ушул мобилдик группалар орунду алдын ала аныктап СЭС кызматкерлери менен биргеликте ушуну алдын алган боюнча канча деген иштер болду. Мына күндүзгү түнкү стационарларды биринчи биздин Ош шаарында ачылып туруп, буга бүт Кыргызстан боюнча мына биздин ушул үйгө иштер кетти да. Анан эми бул бир эле биздин Ош шаарында эмес, бардык бирок салыштырмалуу мен ушул иштеп аткан медицина кызматкерлерине башымды бийик көтөрүп туруп рахматымды айтам. Себеби мен ушулардын ишине аралашып көрүп, булар аз мындай шарт менен бир топ жакшы жолго койду. Бүгүнкү анализдерди дагы башка жактарга салыштырмалуу мен күнүнкү анализди күнүнө алып турам. Бүгүн 4 жаңы учур катталып атат, кечээ 10 катталып атат. Башка жактардан Кудай сактасын. Ушулар барлыгын алдын алуу иш жүргүзгөн үчүн ушул иштер болуп атат. Мен ушул кызматкерлерди, жетекчилердин барлыгына эмелерди салып, ушул гараждын эмелерге чейин, иналарга чейин келип, иштеп убагында эл үчүн болгон аракеттерди кылдык. Эми азыр сиз айткан сунуштарды эске алабыз. Сөз жолго коебуз. Мына медицинанын акыбалын биз эле Ош шаарында эмес, Кыргызстанда көрдүк. Кандай акыбалга түшүп калган, ушуга даяр эместигибизди бардыгын көрдүк. Бирок ошол эле мезгилде биз отуруп калбастан, азыр мына жаңы салынган мамлекет тарабынан 100 орунду мындай инфекционный больница түшүп атканы, мына заманбап больница түшүп аткан. Ошону карап туруп калбай биз аракет кылып 50-60-жылкы курулган инфекционный 2 больницаны ошол жерде заманбап кылып капиталдык ремонттордон өткөздүк. Мына азыркы төрөт үйүндө ковид менен төрөп аткан ээлерге шарт жок экен. Азыр анын проект менен жазып акчаларын чечип азыр аны көрүп атабыз. Болгон аракетибизди медицина тармагына болду. Бирок боюн алыш керек. Ош шаарында эмес, жалпы Кыргызстан боюнча медицинанын акыбалы ушул болгон экен да.
Анан эми маданият башкарманын башчысы боюнча бул эми бул филармонияда ушу тармакта иштеп жаштыгын эске алып, анан азыркы мына өткөзүп аткан мероприятияларды дем көрөт эмелерди көрүп атасыздар. Эми аракети бар менен буну кесип боюнча аракети бар. Бирок быйыл мындай чоң деле бир иш-чаралар өткөзүлгөн жок. Былтыркы мына Türk dünyasının madalya borboru болгондо ушул баягы театрализованный оюндарды бүт ушунун уюштуруп ушул жардам берип атып, анан мен жаштыгын эске алып туруп, анан ушуну койгонбуз. Мен ойлойм, мына Кудай тынчып кала турган болсо, өзүн-өзү көрсөтөт. Азыр мына Токтогул парктарына издери менен түнү кеч бассаңыздар, музыкаларды коюп атат. Баягы ошондо оор мезгилдерде дагы электронный онлайн аркылуу концерттерди берип атты. Эми мамай көрсөтүп көтөрүлдү. Мына өзүнө тиешелүү иштерди мен ойлойм жасап атты. Бирок сунуштарыңызды эске алыңыз. Владимир Сергеевич, мен айтайын деген врачтарга сөз керек, бирок маданият тармагы баары эле ашып аткандыгын айтып коюшум керек. Эми биздин отурумга келгенде сүйлөп бир жакшы маалымат бере албай койгондуктан сизге кайрылып жатат. Ошон үчүн жана бөлгөн акчаларыңыздарды максаттуу пайдаланса, өнүгүү болсо, дагы кайталап коеюн. Пандемия жана башкалар шылтоо болбой, өз ордунда иш план боюнча кетиш керек да, ошондо тормуз болбойт дегенди түшүндүрүп атам. Жылуулук башкармалыгына суроом бар. Азыр шаар боюнча 80 отказар бар турам. Ошонун айылында подключенияга уруксат берилет. Бүгүнкү күндө биз эч кандай кооптуулук эч кандай берилген жок. Көп кабаттуу үйлөргө берип атасыңбы, бербей атасыңбы? Өзгөрүү суруштап атабыз, отказдан курулат. Куручка бар. Азыркы күндө эч кимди кайра кошпой атасыңбы, туурабы? Жок, кошпойт. Ушул боюнча кат түрүндө жооп берип койсоңуз, сураныч. Макул. Анан дагы айта кете турган нерсем социалдык тармактарга чыгып калды. Мэриянын үстүнөн иш козголду прокуратурадан деп 25 гектар жердин сатылып кеткени боюнча. Ошол боюнча жооп берип койсоңуз. Эмес бар эмес. Мындай да. Сен айтып бердиң, кандай тартиптер бергенсиң ошол жерде. Бул боюнча комиссия өтүп, бардык мыйзам чегинде бааланып, анан кийин комиссиянын тартиби боюнча жеке менчикке берүү укугу берилген. Азыркы күндө бул боюнча Фин полиция тергөө жүрүп жатат. Негизги процедуралар бардыгы мыйзам боюнча бардык талаптар сактоо менен берилген. Мындай да, мен толуктап коеюн. Булар УМС, ушу жерди берүү боюнча, сатуу боюнча атайын УМС ишканасынын милдети да. Анан булар жерди берүүнүн астында баягы независимый оценщиктер бар, жерди оценка этип турган. Ошол бага оценка эткен, комиссия чечип калган берилген да. Эми бул азыр коомчулукта мынча миллион сомго зыянга учураган дейт, бирок мына урматтуу депутаттар массалык маалымат каражаттарына турат, кең сайын маселенин акыбалы кандай эле. Ошол ишкерлер бүгүнкү күнгө чейин кандай расходдор менен ошол жерлерди тегиздеп иштерди алып барып атат да. Анан биздин арендага берип койсок болот эле. Бирок алар азыр менимче 50 миллионго 100 миллион тегерегинде баягы оборудованияларына банктардан эми алыш керек экен кредит. Ошол негизинде анан бизден суранганда УМСке тапшырма берип ошо мыйзам чегинде каралган. Өзү негизи мындай карагыла, араңызда ишкерлер турасыздар. Мына бул ушул текст менен ишканасы менен жалпы Ош шаары эле эмес, бүткүл Кыргыз мамлекети сыймыктаса боло турган чоң завод, фабрика түшүп атат да. Мына быйыл Кудай көрүлсө 16 блоктун 2 блогун ишке берип жаткан болсо 2000ге чейин адам жумушу. Толук бүткөндөн кийин 10.000ге чейин адам жумуш орду менен камсыз болот деп атат да. Мындай жактан алдан бизге Ош шаарынын экономикасына бир топ пайда алып келет. Бул 1 жыл 2 жылдын ичинде.
Анан Бұл өніккен мемлекеттерде ишкерлерге наоборот мемлекет тарабынан ошол жердин инфраструктурасына, жолуна, электр энергиясына бардығына жардам берип туруп, анан ошо жерди ишкананы ач, плюс мынанча жылга налогты кыскартат да. Эң негизгиси менин кызыкканым ошол жерде мына шаардын бизден 500 гектар жер берилген, анан биз 6000 жакын биздин шаардык жарандар жер алган да. Азыр ошолор ишканалар биз сыймыктанышыбыз керек, ошол жерге өздөрүнүн жанынан канализация тартып берип атышат да. Канализация тартып берип атат. Бул эгер биз канализацияны жергиликтүү бюджеттин акчасы менен тарта турган болсок, ал 100 миллиондон ашык акча кетмейт да. Анан эми азыр укук коргоо органдары карап атат. Аны эгер мыйзам чегинде ким туура эмес иш кылган болсо сөз жооп берет да. Мен катары ал жерде мисалы мен ошого киришип, Аллахтын астында да айтышым керек, Кудайдын астында да айтышым керек, пенденин астында да. Мисалы ошол жерде бир башка бир коррупцион системага аралашкан болсо, анда баардыгыбыз жоопкерчиликке тартылат. Ошон үчүн биз аны мен ошол мэр катары ушул эмес ойлойм, туура кадамга барып берген. Кудай буюрса буну 1 жыл 2 жылдан кийин шаар жемишин көрө баштайбыз да. Мына 10 миңге жакын адамдар жумуш орду менен камсыз болот. Салык түшөт. Мен өзүмдө бир-эки маселе боюнча кайрысам, кээ бир жетекчилер азыр баардыгыбыз мына партияда отабыз, баардыгыбыз бир жерде иштеп атабыз деп, шаардын калган жагы ташталып кеткендерди көрүп атат да. Ошон үчүн бул иштерди чоңойтуп баш керек. Анан мен айта турган сөздөр мына жол маселеси боюнча. Азыр ушул шаарда жүрсөңөр, кечинде жакшы болуп турган үчүн эртеңден бирөө чукуп турбот көрүп койгон жерде көрүп койгон болот да. Мурда бул маселе өтө строгий болчу. Көп рұқсаттарды алып, ал жерді дайрап ушул өзүндө оңдоп, азыр каалаган бирөө үй салгандар жолду чукуп өтүп кетет дагы, анан эртеси ремонт кылып коет, чалабы ошол менен бузулуп, жол вообще бузулуп кетип атат. Ушул маселелерди контролду жакшыраак күчөтүп, анан ошол жооптуу адамдар ошол жолду оңдогондон кийин бир определенный убакытка чейин гарантиясын берип оңдоп туруш керек деп ойлойм. Анан мына ушул УГДга да өзүм 1-2 жолу кайрылганым, мына Туранда Юнусов деген көчө бар. Вообще адам басып баратырган ахвал болуп калды. Машина жүргөндө калды, же бирөө карап оңдобойт. Булар бир мониторинг жүргүзүп туруш керек экен да. Ушул жака көңүл бурсаңыздар, жол маселеси боюнча. Экинчиси мына кыш келди, газ. Мына мен газ камсыздоо боюнча карасам, отчетторунда ушунча акча түштү, мынча газ келди, анан мынча акча топтолду, үчөчү коюлду, башка иш жок да. Биз газды Газпромго көрүп бергенде элдердин да газдар анан 20 жылга чейин ушунча айдары газ келет, мына шаарларга берилет, населенный пункттарга берилет деп айтылган. Мына отчетто бир да жок да. Бул маселе мындан дар болбойт, болгондордун иштей берет экен. Жаңы газ уланбайт окшойт да. Бирок ошол газ берилген жерлерде дагы мына октябрь айында 2-3 жолу газдар өчүп калды, токтоп калды, биз связга чыгып тактай алмадык. Ушул маселе боюнча бирөө жол берет экен. Кышта кандай болот газ, мисалы үчүн газ печке коюп алганда ошол менен обеспечить эте алабы кышында же башка азыр эчке болуш керекпи? Азыр мына өзүңүз туура айттыңыз. Ноябрь айында 10 күнгө жакын Өзбекстандан давление жакшы жетишип деңгээлде болуп алышы күтүлөт. Актиле, Бонадо жана көп жерлерде газды шаспи багына жеткириш кыйын болуп калды. Азыр ошо Өзбек тарапы менен жакшы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, себеби деген өздөрүнүн анчада да жок болду да. Биз мына Ош шаары конечно болгон үчүн бизге ошо 10 күн суу, ресми суу болуп өткөнүнө байланыштуу газ өздөрүнүн жок болуп бизге жеткирип беришти. Биз договор кылган басымды бере алышпады. Азыр бүгүнкү күндө газ стабилдүү, жеткирип берип атат. Наптек боюнча бир топ маселе болду, наптекке жапыртып шкаф коюп. Азыр бүгүнкү күндө маселесин жакын күндө чечилип калды десек болот. Анан инвест программа боюнча айтып кетсек, сиз туура айтасыз, мына Пятилетка деп 1100 бұл жеке тұрғын үйге кіргізуші дегенде ал инвест программа тоқтап қалды. Аз бүгінгі күнде біз қайда отырмыз, инвест программа жоқ. Мына қышқа обеспечение газ ол қамсыздайсыздар ма? Қамсыздайды да қаласы. Бізден алып сіздермен бізге көз қарап емес па? Жоқ, Өзбекстан бұл Қырғыз өкіметі Өзбекстанмен сөйлесіп жүргізеді. Бүгінгі күнде Газпром экспорт деп, Газпром жүргізеді Өзбекстанмен сөйлесушілер. Ошол олар өзбектер өздөрүнүн обязательствосун карап алганына байланыштуу ошо 10 күн иште бир проблемалар болду да.
азыр графикасында кылса İkincisi, buna şartların marşrut katmanları boyunca da şartdan şu marşrutluk taksiler şartda ayvay көп, birim-birimdi bilirdi ötkenler көп. Bular pasajirleri talaşıp şartda движениеге korkunç keltirip turadi. Ondan bu masala boyunca da bir-iki masala boyunca ayrıldım. Misal üçün bizde Gorna Polyana деген dacha var. Al şartga qarayt. Al жердин адамдары шаарда тиешелүү нерселерди пайдаланбайт. Misal üçün al жерге маршрут такси барбайт. 4 kilometre, 5 kilometrege çeyin narı joga geçip başlarına. Okuşlar joga geçip, kış var, jay var. Anan uşul masala önce 2-3 yol götürdü. Anan oşol jaka, oşol jerde yaşayan adamlar boşunca akça törüp olsa da bizge yüksüyor. Жоқ дегенде gününe 3 жол ертеңнен кечинде түшкө келип келсин, балдар мектепке кеткенде жумуштан келгенде деп суранатышты. Бул маселе боюнча катынан да кайрылдык. Анан Озеки да айтты. Ошондой маселе мына 124 жыл маршрут, кыштаптын ичкердеги айына келген да. Ал жак шаарга карабайт. Бул жактан кайта берип десек болбойт. Ошол шаардын бүт айнасынан райондордон маршруттарды кошуп, баардык ушул базарга карап жүрүп, шаардын ичинде пробка райондардан көп болот. Ушул маселелер боюнча дагы бирөө айтып берип койсун, эми бир-эки айтпайын. Сессияда көптөн бери болбой калды. Анан мына РЭС кызматкерлери Латипжан көчөсүнө 24 үйдүн ичинен высоковольтный линия өтөт экен. Бул кишилерде кайрылган, мен кат жүзлөрдө кайрылдым. Ошолорду сыртка алып чыгып койгонго 2-3 жол булар кайрылса, бул РЭСтен айтып турсуздар акча чогулуп берип 200 миң сом силерге жылдык беребиз. Бул ошол адамдар жасаш керекпи, же бул мамлекет жасап бериш керекпи? Ушуларды bir çeşit para verseniz. Uşağa çok verip olmalı. Siz aytdaki cevaplarda bu işlemde высоковольтный линия өткөн, аерде оларда чекте чоңойтулган, аерде турган жашаган үйлөр. Аерде оларда линиясы туура эле болгон, чек чоңойтуп алып, ошол линияны чыгарып берген. Биз аларга кат төлөмдөрдү бердик. Архитектура катарына азда тегиш айта жылдар, башка жылдар көп жерде айтып, яна канал болду. Чек чоңойтулган, ошол үчүн ал маселеге ачып ал чек чоңойтуп, ошол чек чоңойгон жерге үй салып алды. Үйдүн документтери бардыгы бар экен. Ошого кешке уруксат берип койгон, ошону аш керек. Азыр мен барып жүрөм, угурсаңыз, барып жүрөм, жолдун önüne кеткен столбар бар экен. Ошону столдун үстүнө ошончо карайып коюп, ошого чыгаш керек. Муну убакыт келгенде кылып беребиз деп сиздин кызматкерлериңиз айтты. Ал контролду ошону жасап алды. Негизи жасаса болбойт, кызмат депутат. Болот, ошо партия өзгөрүшүн берсем жасап беребиз деди. Сиз болбойт деп атасыз. Акча берсе, акча бербесе бүтпөйт. Сиз баарындагы азыр айтып бердиңиз. Буга чейин 2 жол көтөрдүм. Асылбек өзүңөр кылып туруп боло турган болсо тез аранын ичинде бүтүрүп бериңиз. Макулбу? Анан акча сурап алган, силер милдетиңер. Силер жаккан электр энергиясы үчүн ошол учетчик аркылуу акчаны аласыз. Калган шартты түзүп бере турган сиздердин милдетиңиз. Макулбу? Мына кайра көтөрүп берсин. Мен да тапшырма берем. Бүтүрүп туруп кайра депутатка маалымат берем. Мына базарды кошуп туруп трансформация кылса, азыр биз жасай турган иштерди булар жасап өкмөттө калды барат. Трансформация кылса, ошондо машина базарды дагы бир жолу толук мыйзамдаштырып коюшубуз керек. Плюс ал жерге айтып атабыз, мына муниципалдык баягы мөмөлөнүш базарычы, ошол жерге ачабыз, муниципалдык строительный базар, баягы ал жерде Нокасский павильондогу габаритный стройматериалдар сатылып атпайбы, бир портер чыгат да аркасына бир арматура тартып чыкчы аркасына пробка. Ошолорду кылса, ошол жерде өзүнчө булар архитектура азыр кең булган даярдалган. Ошондо баягы машина базар ичинен кете турган жол кылабыз да, сыртка токтобой турган. Азыр гана айла ушул эме укук коргоо органдары менен тартипти карап атат. Мындайча айтканда биринчи жерди трансформация кылып алса, ошондо мына борбордук базарда тешик таштап тартып келген ал жердеги биз жерди гана берсек, ага инвесторлор дайын, биздин мэриядан бюджеттен акча берет. Özürü cesaret hazır hurmatlı deputatlar bayağı tez ede şu vardım cesaret geliyordu bu kavat ünlülerin arasına girdiğinde cevabı soruna onlarda Turağan içki köşelerde girdiğinde zeyn keyifte karşı sentral köşelerde yetti bayağı Jamal kanı cümletamızda. Onun için bunlar bir çok grand akça
мындай мамлекет стабилдүүлүк болуп, азыр мына ошо сүйлөшүү, эки мамлекеттин ортосунда келишимдер бар да. Ошол акча берип калса өтө жакшы болот. Анан калган мен быйылкы мына бюджеттер аламында дагы жолго жакшыраак акча бөлүп баардыгын бир мезгилде жасап коюш керек. Комитетте чекмемешинен протокол тапшырмада бергени базарына көчөсү азыр бүгүнкү иштеп келет базар болуп. Ал чоң жол. Ошол боюнча жооп берип койсоңуз. Базар ичиндеги базар көчөсү бул мага чейин иштеген экен, бирок бюджетке акча көптөн эмес. Биз келгенден баштап бюджетке акча төлөп эмес баштап төлөп баштадык да. Бирок келечеги мына азыр айтып атпаймынбы? Мөмүн жемиш базарды сыртка алып чыгып кете турган болсо, биз азыр кайсы менен проект менен иштеп атабыз? Дүниелик банк менен азыр проект иштеп атат. Ошо базардын астын ошо көчөнү полный тазалап туруп, эки жактагы жеке менчиктерге да ошо проект негизинде акча беребиз. Этно базарда, Турцияда, элдерге барып атпайсызбы? Өлкө мамлекеттерде көчөндө жашаган этно рынок. Ошондой пландаштар. Дүниелик банк менен сүйлөшүп атат, ишке ашырып Мені бұл ачай берген екен, ал жерде мен тазалап алып шығып қойымды оға бере албаймын, қанша деңгейден тіршілік көріп бір чекеден тәртіпті келтіріп атасыз, бірақ тәртіп қылыш үшін аябай оор болады екен. Қайсы жерге бармасам, ызычу менен егер ең талап болса жасап қойшы оңай екен. Бірақ бізде мына Западный, Абдықадырова, мына азыр Салиеваны ХБК-ны оңдай өздеп атабыз, азыртадан уже башталды, снос иштери, ошо мыйзамсыз курулуштар менен күрөш иштери башталды. Кудай буйрса, наркы жылкыга дагы аны жаз келгенде баштайбыз. Эми Ак-Бураны баштадык, ал жерде канча деген мына баягы туура эмес чыгып алгандар, нормаларга туура келбей, суунун боюна жерде болду. Ош шаарында ачык айтайын, урматтуу депутаттар, бир нерсе жасайын десең аябай оор болуп атат, кыйын болуп атат. Себеби барлық нерсе бұл мыйзамсыз туура эмес берилгендер да. Өзөмөн болгон эмес азыр. Азыр мындайча айтканда кээде мына балдардын, университет балдарын, снос отделдин балдарын аяп кетип атат. Көргөгөн мүмкүндөр бар атышат. Иш кылуу үчүн, тартип келтириш үчүн анча деген таяк жеп аткан балдар болуп атат да. Бул мурундан бери ушул өзөмөн жасап келгенде оңой болуп атат. Мурундан бери ушундай сыйга окшоп талапты койгондо оңой болуп атат. Азыр шаарда иш кылыш аябай оор болот. Бирок биз оор деп отура беребиз, бул иштерди улантабыз. Маселелерди сиздердин колдооңуздар керек. Ошондой жерлерге барып айтып туура түшүндүрүп, генплан боюнча тапшырмалар берип, тротуарды жапкан боюнча, красный линияга чыккан боюнча, ошо көп кабаттуу үйлөрдү азыр мына Сейит мырза жакшы айтты. Көп кабаттуу үйлөргө барсаңар биринчи этажда тосуп алып, тоок баккан, мал баккандар бар экен. Туура аябай мына тартип кылыш үчүн болот. Сиздер дагы жардам бериңиздер, ошондой тартипке келтирели. Шаарда иш көп болуп атат. Мына ушул пандемияга карабай ошо иштерди гараждарды алуу боюнча, муниципалдык автостоянканы куруу боюнча тапшырмалар берип турабыз. Башка жакындарда ар бир көп кабаттуу үйлөрдүн астынан ошол гараждарды алып чыгуу боюнча техникалар жок экен. Биздин муниципалдык ишканаларда бир топ техникалар бар. Буларга да эң кичинен иштеп чыга баштады. Ошол эки көтөрүлгөн маселе боюнча базардын көчө менен ошол Западныйдагы оор маселе көтөрүп атасыздар. Мага түшүндүр ошол аны азыр эгер аны бертен протокол тапшырма бермеле сиздерде сөз мен аны ачык айтайын. Кача мына бүтө ошол алып келип анан Дүниелик банкка ишке ашкандан ишке ашканбыз. Эртең бүрсүмдү айтып алгандан кайра дагы эме болбойм. Туура түшүнүңүз. Оор маселе азыр мен тартип келгенде ушул 45 депутат кошулуп алып барайлы, ал жерде канча деген 1300 адам сурап атат да, баардыгыбызды айтат да. азыр уезге канча акча түшкөн ошо базар боюнча? Aydan 330 bin so'm bozor. Bozor o'tirib же ошол жол сонолгондар кетирип. Эми мындайдан Меңдар мырза, өзүңүз айтып кеттиңиз азыр. Ошол базарда деген
көчө ошол базар болуп турат. Ол өзү негизи жол экен, азыр эки бетинде контейнер болуп турат. Буга чейин козу расчетный болуп келген экен. Биринчи сиздердин тапшырмаңыздар менен бул да мурунку жылда көтөрүлгөндө биринчи 70 миңден башталды. Былтыры депутаттар кайра неме кылганда 130 миң сомдон айына которуп 22 сотрудник иштейт ал жерде, калгандары өздөрүнүн жанагы каржылык немелерин өздөрүнүн дагы ташканын бизге демек которуп берет. УМСтин эсебинин учету. Бул чындыгында кечээ пайда болгон жок, мындай эле бар. Бирок иш кылса болот, аракет кылыш керек. Анан бирок жанагы западында көчө боюнча элге мүмкүнчүлүк Салығы бар, 620 мыңдай салық шаһардың бюджетіне патент алышатыр. 600 миң ал жаққа төлеп, 130 миң сомды біздің университетке отырмыш. Эми мына бүгүн өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Биз мыйзам боюнча 6 айда, 9 айда анан жылдын жыйынтыгы менен шаардык кеңештин депутаттарынын астында ушул аткарылган иштер боюнча, план тапшырмалар боюнча отчет берип туруш керек мыйзам чегинде. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушул октябрь айларында мына пандемияга байланыштуу, анын ичинде мына саясий кампания өттү, шайлоо, андан кийин мына бийлик алмашуулар болуп, ушул бир топ узарып кетти. Бүгүнкү сессия коюлган экен. 9 айдын жыйынтыгы боюнча мына маалыматты бердик. Эми бул жерде ошо катышкан 33 депутаттын 29-у ушул канааттандырарлык деген басым берди. Бирок негизгисинен биз 2020-жылкыда пландаштырылган иштердин бардыгын ушу шаардык мэрия план негизинде аткардык. Бирок ушул өзгөчө абал киргизилген мезгилдерде мына 2,5 айга жакын көп ишканалар, өндүрүш ишканалар бүгүнкүгө чейин иштебей турат. Ошон үчүн жергиликтүү бюджеттин аткарылышы мына 76,7% аткарылды. Мындайча айтканда планга бүгүнкү күнгө 102 миллион сомго аз аткарылып атат. Бирок биз ошого карабастан салык кызматы менен атайын жыйындарды өткөзүп, жыл аягына чейин көмүскө салыктардын үстүндө ошо жашырылган салыктарды боюнча, мындай топтоо боюнча иштерди алып баруу боюнча тапшырма бердик. Азыр мына өзүңүздөр дагы күбө болдуңуздар. Ош шаардык салык кызматынын башчысы ушуну үстүндө иш алып баруу боюнча аткарылды. Өндүрүш дагы мына быйылкыга, мына айга биз айларга толтуруп атабыз, бирок негизгисинен ушу 9 ай жыйынтыгы менен толук аткарылбай калды. Бул дагы ушу ишканалардын токтоп калган негизинде. Бул эми бир эле биздин Ош шаарында эмес, бүт азыр дүйнө жүзү боюнча, жалпы Кыргызстан боюнча ошондой экономикалык кризис болуп атат да. Бирок ошого карабастан биз мындан ары дагы ошол иштерди аткаруунун үстүндө иш алып барабыз. Анан жанагы текстиль ишканасынын мыйзам боюнча эми мына азыр массалык маалымат каражаттарынан угуп атасыздар, өзүңүздөр дагы бул прокуратура тарабынан текшерүүлөр жүргүзүп, ушул Кыргыз текстиль ишканасына ушул арзан жерде берилген деген. Бул негизгисинен биз 49 жылга бул арендага, ушул атайын биздин муниципалдык ишкана аркылуу арендага берилген. Бирок бизге булар ишкерлер кайрылган, ушул баягы банк аркылуу кредит алуу боюнча оборудованияны. Эгер алардын ушул кызыл китеби жок болсо, жердин жеке ээси болмоюнча алар баягы кредитти бербейт экен да. Ошон үчүн биз шаардын элинин, шаардын кызыкчылыгын ойлоп туруп, атайын тапшырма берилгенбиз. Мыйзам чегинде, эгер мыйзам жол бере турган болсо, ушуну карап көргүлө деген. Анан бул боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Ушул муниципалдык УМС аркылуу, ишкана аркылуу атайын баягы көз карандысыз баягы ассент эткенде мындай баалаган ошол жерде. Анан ошол боюнча булар ошол баа боюнча атайын түз жерди сатканда.
Эми бул боюнча мен айтып кетет элем, атайын укук коргоо органдары иш алып барып атат. Эгер мындай мыйзам бузуу боло турган болсо, аны сот аркылуу ошол жоопко тартылат деп ойлойм да. Эгер анан эми бирок дагы экинчи жагы биз өнүккөн мамлекеттердин практикасын эске алышыбыз керек. Бардык мамлекеттерде мындай чоң ири ишканаларга мамлекет тарабынан сөзсүз ошондой ишкерлерге шарт түзүп берип, жерлерди берилгенден сырткары дагы жол инфраструктурасын, электр энергияларды бардыгын тартып берип, керек болсо аларга ошол ишкана иштеп кеткенге чейин салыктан дагы бошотулуш керек да. Мына ишкерлерге шарт түзүп беришибиз керек. Анан эми мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз бул ишкана менен сүйлөшүүлөрдү дагы жүргүзүп атабыз. Ошол жерде 500 гектарга жакын биздин шаардык мэрияга бөлүнгөн Кеңсай массивинен ал жерде биз ушул ишканаларга да атайын кен планы негизинде жерлерди калтырганбыз. Анан биздин 5800 где-то 6000ге жакын жараныбыз ошо жер участкасын алганда. Буларды ошо ишкана менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ал ишкана ошол жерге канализацияны дагы өздөрүнүн эсебинен тартып беребиз деп атат. Мындайча айтканда биздин шаардык мэрияга булар миллиондогон пайдаларды Кудай буюрса алып келип берет да келечекке. Анан эгер бюджеттин эсебинен азыр биз канализация тартыра турган болсок, ал 70 миллион эмес 150 миллион сомго дагы биз ал жака канализация тартылбайбыз. Ошондой мындай экономикалык эсептөөлөр негизинде дагы мындай калыс карап адилеттүү карайт деген мен ойдомун да. Негизгиси бул биздин ошол мыйзам чегинде же сатуу же түз сатуу жолу менен беришибиз керек. Ошол мыйзам чегинде кетти деп ойлойм. Эгер туура эмес бааланып калса, ал ошо баягы биз тендер өткөзүп утуп алган независимый оценщик ал жооп бериш керек деген ойдомун. Ошондо кандай сындарды кабыл алдыңыздар бүгүнкү жыйынтыгы мененчи? Кайсы тармактарда? Эми негизгисинен мен дайым айтам, шаардык мэрия биз аткаруу бийлиги болгондо бул шаардык кеңештердин депутаттары же эл тарабынан же массалык маалыматтар журналисттер тарабынан айтылган ар бир сынды биз туура кабыл алып, ошол сындардын үстүндө иштерди алып барышыбыз керек да. Мен дайым айтам, биз шаардык мэрия бардыгын кыйратып, жыргатып шаарда мындай телегей тегиз дегенден алыс болушубуз керек. Бирок биз болгон мүмкүнчүлүк менен бүгүнкү иштерди алып барып атабыз. Ошол эле мезгилде азыркы депутаттар айтып аткан сын пикирлер дагы мындай туура деп эсептейм да. Ошон үчүн ошонун үстүндө азыр биз протоколго да кирди, мына токтомго да киргизилди. Эми Кудай буюрса кийинки жылкы мына жакын арада 2021 жылдын бюджетин да карайбыз. Ошол мындай биз элдик коомдук угулунда өткөзөбүз. Ошол жерде эң негизгиси кайсы иштерди биз биринчи очередте жасашыбыз керек. Ошон үчүн бир катар биз баягы элдин өтө көйгөйлүү болгон маселелерди бир чекеден жасай беребиз. Бирок сөзсүз шаардык кеңеш депутаттарынын дагы айткандары биз эске алышыбыз керек. Эл өкүлдөрү жана элдин арасындагы маселени көтөрөт да, мисалы жол маселесин аябай көп алып чыгып жатат. Азыр газ маселеси боюнча мына сизге кайрылып атат, сүйлөшүүлөр кандай жүрөт депчи. Анан мына электр энергиясы боюнча жана күнүмдүк шаар жашоочулардын күнүмдүк маселелерине кандайдыр бир талаптар коюлабы? Мисалы кыш ортосунда азыр. Биз сөзсүз бул кышка даярдык боюнча атайын штаб өткөзүп турабыз. Бул боюнча атайын тиешелүү биздин вице-мэр бар. Ошол кышка даярдык боюнча тынымсыз штабтарды өтүп турат да. Анан мына кышка даярдык боюнча биз атайын коллегада да бул маселени караганбыз. Мына өзүңүздөр күбөсүңөр, мен ар бир ошол биздин тез ишканага чейин, ар бир отказанга чейин алып барып көзөмөлдө жүргүзгөнбүз. Мына жай айларында кышка даярдык боюнча, мына бизге берген маалыматтар боюнча толук кышка даярдык. Бүгүнкү күндө ошол мазуттардын келип запаста турганы боюнча, көмүрлөрдүн мындай келип түшүшү боюнча бардыгы мындай өзүнүн нугунда иш кетип атат, бардыгы жетиштүү. Бирок бир гана ошол өткөндө мына Ош электро тарабынан высоковольттуу авария болуп, ошол 3-4 саатка ошол жылуулук жакшы берилбей калыптыр. Кээ бирки мындай көп кабаттуу үйлөрдөн бизге дагы арыздар түшүп атты да. Бирок кечээ мен өзүм дагы дарыланымда болгом, келип эле бул боюнча атайын штаб өткөзүп, тиешелүү жетекчилерге тапшырмалар берилди. Мына али кыш астыда биз буну такай көзөмөл кылып турушубуз керек. Ал эми жол боюнча мына көп айтып атпайбыз, бирок биз шаардык мэриянын бюджетинин мүмкүнчүлүгүнө жараша бир чекеден жолдорду оңдоп түзөө иштерин жасап атабыз. Бирок бул кылган ишибиз мени дагы канааттандырбайт. Себеби
жолдо мына бир 80-85% бүгүнкү күндө 517 километр боло турган болсо 80-85% талапка жооп бербеген. Ошон үчүн бул мамлекет тарабынан дагы эки мамлекеттин мына Кытай мамлекети менен сүйлөшүүлөр жүрүп, эки президенттин ортосунда сүйлөшүү болгон, мен шаар башчысы катары менен ошол түзүлүп аткан келишимдерде дагы отурганмын. Анан ушул грант акча $100 миллион келиш керек эле. Мына Шакирова көчөсүн ачып атканда өзүңүздөр да күбө болгонсуздар. Ошол кездеги премьер-министр жакын арада ошол акчанын келиши боюнча биз бул боюнча атайын проекттин долбоорлорун даярдаганбыз. Көчөдөгү шаардын ичиндеги центральный көчөлөр, андан сырткары көп кабаттуу үйлөрдүн ичтеринде ички жолдорду жалпы бир 55 көчө мындай толук ремонттон, реконструкциядан өтүш керек. Бирок азыр дүйнө жүзүндөгү ушу пандемиянын жүрүп атканына байланыштуу мына бул алакалар да токтоп турат. Мен ойлойм ушу мына жаңы Кудай буйруса мына саясий чоң компаниялар турат, ушул президенттерди да шайлап алып, мына бир мыйзамдуу талаага түзсөк, мен ойлойм бул иштер кайрадан каралып, кайрадан жүрөт деген ойдобуз. Ошон үчүн биз мындан ары дагы мына кыш айы астында бардык тиешелүү кызматкерлери менен мындай күчөтүлгөн режимде иштерди алып бара беребиз. Негизинен бүгүн өзүңүздөргө алдын ала маалым болгондой Ош шаардык кеңешинин кезектеги 36 сессиясын өткөрдүк. Негизинен сессиянын күн тартибинде 8 маселе бекитилди. 8 маселенин ичинде эң негизги маселелерден бири бул Ош шаардын мэринин 9 айлык отчету, андан кийинки ушул кышка карата даярдык, бүгүнкү күндөгү эпидемиялык абал боюнча маселелер жана башка маселелер бар. Мынакей биринчи маселе болуп, мына обедке чейин 9 айлык отчетту карап бүттүк. Негизинен өзүңүздөр байкагандай депутаттар да активдүү катышты. Кеңири мына обедке чейин бир эле маселени карадык, талкуулап. Себеби бир олуттуу карайлы деп ушул кеңири талкуулайлы деп. Албетте сессиянын жүрүшүндө мына өзүңүздөргө маалым болгондой, муну биз баардыгыбыз эмес, жалпыбыз эл деле көрүп турат. Бир топ иштер бар. Иш болгон жерде айрым кемчиликтер да бар. Кемчиликтерди айттык. Кээ бир жерлерде ошол кемчиликтерди жоюунун үстүнө да суроо жооптор болду. Негизи сессиянын ушул жүрүшүндө бүгүнкү биринчи маселени жакшы ийгиликтүү карады десек жаңылышпайбыз.